Арыңыздар кандайсыздар? Мына бир ай мурун келдик элек, февралдын 20-сында, 25-леринде келип бир сыйра бал таштап кеткенбиз. Бүгүн 22 март. Мына бал челектин экинчи жумушу. Бүгүнкү ушу күн жылуудагы жумуш. Ар кайсы жылы ар кандай болот. 22 март, 15 март күн жылуу болуп, мына кар эрип, аарулар уча баштайт. Мондай болуп анча-мынча гүлдүн чаңын алып келе башташыптыр. Эми бүгүнкү видеобуз узагыраак болот. Шашпай көрөлү. Эмне жумуш кылабыз 20-мартта? Эки түрлүү челекти көргөзөйүн. Бул мисалы күчтүү челек. Мындай алып бир сыйра түтөтүп коелу. Түтөтсө көп учуп чыгып чагы ызылдашпайт да. Эмне үчүн түтөтүш керек, түтүн кандай тесте берет, аны кийин түшүндүрүп берели. Мына баягы берген кандибиз жеп жок кылып салды. Бул күчтүү челек, арусу кенен. Могул акыркы рамкаларын ачып карайбыз. Акыбалы кандай экен. Так, штатив албай калыптырмын тартканга. Бир кол менен тартып, бир кол менен көргөзөйлү. Муну четти минтип жылдырабыз. Мына. Ар бирөөнү мындай акырындан жылдырып бошотуп алабыз. Мындай ызылдап атса түтөтүп коюш керек. Мына акыркы рамкасы. Көрүнөр, бал жок. Мына бул рамкада бир аз бар экен. Өзү негизи аруларга балы кенен, тамагы кенен болсо башка эч нерседен коркпойт. Мына бул жерде бар экен балы. Бул рамкаларда уже арулар жакшы отурат. Демек, ушундан башталып гнездо башталат да, уясы. Бул жерде бал аз, жок почти. Кийинки рамканы ачып көрөйлү. Мында деле бал жок. Жакта жумурткалар турат, көрүнөбү силерге? Матка туй баштаптыр. Мына эми алгачкысы ушул күндөн санап 30 күн саналат. Ушул 30 күндүн ичинде бул кыштан чыккан арулар, монун баары кыштан чыккан ару, ушулар ордуна кайра жаңы бирден ару пайда болуш керек. Туушат. Ошол бир айдын ичинде кышкы ару, жайкы арууга алмашат. Бул ару өзүнүн ордуна бир эле ару өстүрө алат да, багалат. Ал эми жазында чыккан ару, кийинки арулар ордуна 3 ару туйт, багалат. Ошондон баштап өсө баштайт да. Мына уже могул засев. Көрдүңөрбү? Мына засев кетти. Ушунун арасында маткасы да жүрөт. Мына демек күчтүү челек. Арусу көп. Балы жок. Мен өзү канделе берип кетем. Күн жылыгандан кийин сироп деле берсеңиздер болот. Так, бул рамканы алайлы. Азыр ордуна башка балы бар рамка алып келип салып коелу. Мында бир аз балы бар рамка алып келдим, муну салып коеюн. Кенен запас балыңар болсо бал салып койгула. Булары күчтүү. Анан эң кийинкиси
Буларга азыр канды беребиз. Кийинкиси мындай дары болот. Жана полоскалар. Ошол полосканы мына эң аруу расплод бар жерге, жылуу жака мындай алып салабыз. Так, арыларды үйлөйбүз. Бул челектин балы аз экен. Мындай 2 канды берип коелу. Эми бир жума 10 күнгө жетет го дейм мунусу. Бул болсо бул жеке өзүмдүн технология кармаган челек экен. Ар кайсы киши ар кандай кармайт да. Мына бул асты 10 рамкадан. Бул кышка ушу үстүнө кетет. 10 рамка жанагы үстү гнездону жасадык. Анан экөөнүн ортосун мындай салофан менен бөлөм. Тиги асты жагынан бир 5 сантиметр орун калтырабыз да, аруу өткөнгө. Бул астында деле аруу бар, бирок эмнеге бөлөбүз? Үстү жылуу болуш үчүн. Үстү жылуу болуп, расплод көбүрөөк болгонго. Мына турганы корпустарды албаганын себеби дагы ташыш керек муну, убара. Туурабы? Ары ташып, бери ташып, бекер жумуш. Эми мен анчалык убактым жок. Ташып убакыт. Анан кышкысына кеткенде, кышка кеткенде кенем болот. Нымдабайт, ным болбойт да. Балчеректин ичи кенем болуп, тамагы кенем болсо, бууланбай, жакшы кургак кыштап чыгат. Башта астында подмор эчтекеси жок болот да. Анан эң алгачкысы үстүн челектин үстүн жакшылап жылуулаш керек. Мына могул жерлерден тешик эчтекесинен калтырбай, бүт тешиктер бүтөлүп, үстү жылуу болсо болду. Жана адамдын буту жылуу болсо оорубайт дегенде арулардын үстү жылуу болуш керек. Анан мындай кийиз көрпөчү бар. Кийизден өтөр жок экен. Өтө жакшы болот экен да ошо кийиз. Айта турчу көп нерсе бар. Кайсынысын айтып өтөрүбүздү билбейбиз дегендей. Анан мындай челегиңиз болушу мүмкүн силерде. Баары эле күчтүү болуп эле баары эле ушундук болбойт да, туурабы? Мына бул ашып кетсе 1, 2, 3, 4, 5. 4 рамкада отурат. Эми азыр муну ачып көрөбүз, кандай эмне экен. Анан мындай челектерди жылуулаш керек. Так, камераны койдук. Эми иштеп баштайлы дегендей. Бул челекти толук ачып көргөзөйүн. Четки рамкадан дайыма четкисинен баштайбыз, мына ушул тараптан. Мындай кылып көрөбүз. Койсоңуз, мындай кылып алдына коюп туруш керек. Анча-мынча түшкөн арылар болсо көргөнгө. Так. Астын карап коелу, асты таза экен. Астында баягы өлгөн арылар болсо, мындай кылып көрөбүз. Жака кое турабыз. Мына бунда деле бал эчтеке жок экен, бирок аруу отурат. Тамак ашы жок. Мына туй баштаптыр. Мына энеси. Көрүнүп атабы? Бетинде жүрөт. Демек, мына бул рамканы эчтеке кыла албайбыз. Расплод бар 1. Так. Буган да бир аз тууптур 2 рамка. Бул эми мындай кетип калган челектер. Күчү азыраак. Бул
2 рамка расплод, эми жаңы туй баштады. Мунусу biraz bal бар экен. Мунусу biraz bal бар экен. Эми бал жок экен бул челекте. Запас рамкаларым болгондо алып келип берип коет элек. Өзү ушундай перчаткаларды эле алып иштеген жакшы. Көпчүлүк челекте баягы анча-мунча аруу чакпайт. Ошондо мына караңыздар. Кроющий деп коет, бул жаба турчу рамка. Мына бирөө. Бул 2 рамка расплод. Челектин кайсы жагына уясын чогултасыз? Буякабы, буяка? Турганга жараша. Мисалы меники азыр мындай айтканда түштүктү карап турат, biraz күнбатышка бурулуп. Могул тарабы жылуураак болот экен да, күн көбүрөөк тиет. Ошол себептен арулар өздөрү буяка качат. Ошон үчүн мен да мындай алып жылуулап коем да. Мына болду. 4 рамка. Азыр рамканы жаба турган перегородка алып келейин. Иштикени даярдабай эле тартып баштадык да. Мына мындай перегородка менен жабасыздар. Дыпыдан эле болот. Мындай алып жабып, эми төшөгүңөр кенен болсо, атайын төшөк тиктирип, мындай анан төшөк менен жылуулап койсо жакшыраак. Бирок мен жылуулабайм, себеби убакыт жок. Мындай деле өсөт жылуу. Мына 4 рамканы буяка коюп коебуз. Алы жок аруларды эмне себептен мындай кысыш керек? Себеби булар ушул жерге үймөлөктөшүп, жылуураак болуп, могул рамкага туулганда расплодду мындай туйт. Кийин көргөзөм да, мындай кенен туйт. А эгер жылуулабай койсоңуз, булар баягы жылуу жери деп могул эле башынан мындай алды жагын ээлейт. Ошондо мына рамканын могу жарымын эле ээлеп, анан мынчалыктан эле туйт. Могул 4 могул 5-6 рамкага мындай майда кылып тууп алат да. Суук келсе, жазында суук болуп кайра эметсе өсүшү күчү жетпейт. А бул 4 рамканы тыкыз отурганга жылуураак кармашат, расплод оорубайт. Өсүшү жакшы болот да. Ушундай. Эми муну деле айткандай эле дары салабыз, варатоздун дарысын. Ушул варатоздун дарысын салбай көп ката кетет да. Көп киши ошол себептен өлөт. Арулар варатоз жеп салат. Ошон үчүн мына бул пластинаны салабыз варатозго. Булардын да балы аз. Демек 2 канды коюш керек. Сироп бергенге азыр эртерээк берсе болот. Күн жылыды. Бирок суюк тамак biraz зыяныраак да. Бул баягы эски кандени мындай алып коелу. Тазалап салышсын. Эки канды алдык. Эми анча-мынча аруу өлүп калат. Көпчүлүк болгондон кийин ар бир арыны бөпөстөп кармап отурсаңыз убакыт жетпейт. Мурун жаңы баштаганда ар бир арыны минтип жүрчүмүн. Кийинчерээк эле убакыт жетпегендиктен өлүп атат.
Oldu, bunu da жылуулайбыз мына. Мындайынан жанагы айтпадым беле. Дагы жылуулап койсо болот депчи. Мен азыр ошондой кылып жылуулап берет экенмин, силер көрөсүңөр да. Мына бул жерин мындай кылып киргизип коет экенбиз.